Бүгүнкү постубуз ошо мырзаларга үйлөнүү арнасында кандай даярдык көрүү жөнүндө болмокчу. Илгертен кыргыздарда жаман адатка көнүп калган бир маселе бар. Бул үй бүлөдө бала болбосо эле аял кишини күнөөлөп, аял кишини тепкилеп жатып калышы эле. Бирок бүгүнкү заманбап шартта, заманбап изилдөөлөрдүн негизинде эркектердин да жоопкерчилиги өтө терең каралган. Бел суусу түшсө, төшөк маселесинде эч кандай кеп болбосо эле эркектер баары жакшы деп ойлой берет. Бул туура эмес. Себеби дегенде ошо бел суунун ичинде уруктук барбы, маселе ошондо болот. Эркектерге кеңеш берердин астында ошо жалпы кеңештерди айта кетсек, бул албетте мырзалар деген үйлөнөрдүн астында баягы түз жүрүш керек, туура тамактаныш керек, рационалдуу тамактаныш керек, ашыкча салмакты ретке келтириш керек жана башка общий рекомендациялар болот. Андан тышкары эркектер башталардын үйлөнөрдүн астында эле эң жөнөкөй спермограмма деген анализ болот. Ошол анализди тапшырыш керек. Бул уруктуктун изилдөөсү. Ал изилдөөнүн негизинде ошо канча уруктук бар, канча уруктук тирүү, канчасы жансыз, канчасы жакшы кыймылдайт, кыймылдабайт, ошондой показательдерин көргөзүп берет. Эгерде ошонун ичинен кандайдыр бир бузуулар, стандартка туура келбеген сандар болсо, андан ары уже тереңирээк изилдөөгө өтөбүз. Алардын катарында бул жыныстык жолу аркылуу жуга турчу мурда кийин билгисиздей жугузуп алган инфекциялар, гормоналдык бузулуулар, ошолордун негизинде уруктукта өтө начар болуп кетет. Анализдердин саны өтө көп, ошондуктан тагыраак маалымат алыш үчүн урологко консультацияга келсеңиздер, ошол консультациянын негизинде, опростун негизинде баягы анализдердин дагы саны, көлөмү такталат.